Карт тарых бардыгына күбө. Кыргызды кыргыз кылган биздин маданиятыбыз, анан дагы улуттук тилибиз, кол өнөрчүлүгүбүз. Ал эми бала кезинен баштап мына ушул биздин улуттук көөнөрбөс мурастарыбызды аздектеп баалап, бала кезинен кол өнөрчүлүк менен алектенип келе жаткан Ат Башы районунун Кызыл Тоо айылынын тургуну Орозо бүбү Мамбеталиева эжекебиздин үйүндө биз коноктобуз. Өнөр-канасында деп койсок дагы болчу да, эжекебиз бир гана өзү эмес, мынакей өзүнүн кыздарына дагы шырдак шыруунун эрежелерин, ошондой эле сайма саюуну бардык биздин улуттук баалуулуктарыбызды дагы үйрөтүп койгон. Биз ушу союз тарагандан кийин эле Ат Башы жергеси мал кендиктүү болгондуктан малыбыздын жүнүн өткөрө албай калдык да. Эки жака өткөргөнгө эме жок болду. Анан кийиз жасап көрөлү. Может, кийиз жасап көрсөк кандай өтөт болду экен деп кийиз жасадык биринчи. Анан кийиздей сатып көрсөк, ал деле жакшы баа болду. Жүндүн баасына караганда кийиз кымбатыраак болду. Андан кийин ушуну эмне үчүн шырдак жасасак андан да кымбатыраак өтөт деп эле үйгө мурда деле биз бала кезибизде апаларыбыз жазачу, чоң апаларыбыз жазачу да. Ошолорду көрүп чоңойдук. Анан жазап көрөлү деп жазап, ушинтип эле анан кызыгып калдык. Эң биринчи эле бул жүндү койдон кыркып алыш керек. Анан уяң жакшы жүндөрдү тандап, өзүнчө сабалат бул жүндөр. Андан кийин аларды кайра жакшы чаңын түшүрүп сабап алгандан кийин бир сыйра кырчыш керек. Узун жүн бойдон болгондо кийиз болбойт, мындай текши болбойт. Биз могу жээк деп коет муну. Буларды биз койдун жүнүнөн ийрелет. Койдун жүнүнөн ийрип, оң сол кылып ийрип алып, узун жакшы кыргыз чалыс жүндөрдөн тандап анан ийрип алып, андан кийин анан буларды боёйбуз. Оң сол кылып ийрип алып. Анан мындай эме болгондо таңдайлашып мынтип түшөт да. Бир оң сол болгондо мындай болуп, арпанын даны сыяктуу болуп түшөт. Шырдак деле бөлүнөт. Ар бир региондун өзүнүн табитине жараша шырдактары бар да. Бизде Ат Башыда шырыйт, башкачараак шырык менен эме кылабыз. Кочкордо, Таласта шырыбайт экен. Бул кийизден эле калган өндөрүнөн ошо бирдекелерди майда чүйдө жасап койсо болот да. Анан муну чоңураак болуп аткандан ошо кызымдын туулган күнү болгон атат. Ошо кызыма деп жазадым эле. Ошо кызыма кийгизип коеюн, өзүмдүн кол өнөрүмдү. Кел Акылай, туулган күнүң менен. Муну болсо улуу кызыма жазадым эле. Кийип алабы. Ушул момундай кызыл менен караны муну да ошо Германиядан заказ болгон да. Анан ошолорго жазап бергенбиз, анан өзүбүзгө кичине эме кылып, образец кылып бирден алып калганбыз да. Анан муну дагы ошо кичирээк размер, муну да Казакстандан сурап ушундай жазап бердик. Анан муну арты да кийиз муну. Эми биягында эле мындай ою кылса болмок, анан бирок кымбатыраак болуп кетет да анан. Мындан кийинки калып калган өн кийиздерден мындай тапочкаларды сайып, ушундай жазайып көрөлү деп жасадык да. Булар деле эми ар кимдин табият ар кандай экен, бул деле сурап өтөт. Анан кичирээктерден мына кичинекей балдарга мындай кылып чокой тигип койсо да болот. Мындай кылыпчы. Унутулуп бараткан кыргыз шырдагы менен ала кийизи 2012-жылы ЮНЕСКОнун маданий мурастарынын тизмесине киргизилип, кыргыз шырдагына карата болгон мамиле түп тамырынан өзгөрдү. Каарманыбызга чет мамлекеттен буйрутмалар көп түшөт. Башка улуттун өкүлдөрү биздин экологиялык жактан таптаза буюм тайымдарыбызды көрүп суктанаарын айтат.
Ошо шырдактардын арасынан эң кыйын жумушту талап кылган шырдак болду. Себеби мунун оюлары өтө майда. Мына могул оюлар илгерки салбай ою деп аталат. Муну мен кызыма арнап жасаган шырдагым эле. Ар бир шырдактын дизайндарын кыздары сунуш кылышат. Кызыгы ар бир шырдакка түшүрүлгөн оюм өзүнчө бир аныктамага ээ. Жок, биз дагы ушул интернеттерден карап, мисалы тарелкалардын кээ бир жерлерде аябай кооз болот. Кыргыздын оюлары түшкөн нерселердин баардыгын тең эле апабызга келип айтабыз, ушундай идеяларды өзүбүздүн оюбузда айтабыз. Ушундай кылсак кандай болот деп. Анан апабыз дагы ага да эсли жакса, ушундай оюларды шырдактарга түшүрөт. Бул оюлар дагы илгерки ушу ата-бабаларыбыздан мындай чечмеленет экен. Моундай болуп туруп атат го, моулар. Ушулары мындай ынтымактын белгисин билдирет экен. Мына могул ою жоогазың деп аталат экен. Анан бир эмеси бул оюлар дагы ичинде мындай аял кишиге тиешелүү, эркек кишиге тиешелүү ою болот экен да. Кийиз жасаган боюнча муну мамабыздан, апабыздан үйрөнгөнбүз. Кичик ошо эс тарткан эле жүн сабап эле кийиздеп эле келатабыз. Анан кошо шырышып, кошо оюшуп, кошо жөрмөшүп эле ошо жанында жүрөбүз. Кыргыздын көөнөрбөс мурастарын, кол өнөрчүлүгүн аздектеп келе жаткан апаларыбыз ар дайым аман болсун. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ Таң Маанай программасы үчүн.